Ата мекендик согушка катышкан ардагерлердин катарлары союлуп баратат. Кызыл Орду облусунан согуш талаасына аттанган 150 миң жогердин 3/1 гана мекенине кайтып келген. Бүгүнкү күндө Сыр аймагында көзү тирүү 2 ардагер гана калды. Алардын бири Яхия Тасыров быйыл 103 жашка толду. Аксакалдагы эле тың. Айыгышкан салгылаштын ар бир көз ирмеми карыянын эсинде калган. Казак жокери 1941-жылы согуш талаасына аттанган. Сталинград, Курск шаарлары, Беларусь жана Польшаны бошотууга катышкан. Üç türlü zaman gördük koyacağım. Ne de kalganımdı bilmeyimiz. 3 түрдүү заман көрдүк, айтоор аман калдык. Кечээки согушта дагы буйруктарды так аткаргандардын артында тирүү калдым. Мен кылдаттыктан, билимден калбайм. Turdu da turduk, attık, yügürdü de yügürdük. Тилөө берген Тоба Бергенов да бала чактан бакытын көрбөгөн муундун өкүлү 18 жашында Беларусь майданында болду. Польшаны, Чехословакия өлкөлөрүн жана Кенигсберг шаарларын бошотууга катышкан. Жеңишти Берлинде тоскон ардагер быйыл 101 жашка толду. Жаштыгын согушка берген карыя өмүрүң бошко кетти деп эч качан өкүнгөн эмес. Мекенди коргоп, эрди көрсөтүү өз мууну үчүн сыймык. 43-жылы Кенигсберг каласында, Берлин каласында. 1943-жылы Кенигсберг шаарына барганда бомбанын чачырандысы далысына тийген. Эми азыр ал жерде чуңкур чапайда болгон. Андан кийин 6 айга ооруканада жатып чыккан. 6 айдан кийин кайра согушка жөнөтүлгөн. Кайттан согушка аттандырган.